Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи, табигый техникалык бөлүмү, эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо адистиги, предмет маалыматтык коопсуздук. Бүгүнкү лабораториялык сабактын темасы жүктөөчү вирустар. Биз вирустарды классификацияладык эле, классификация бөлгөнбүз. Ошол 6 классификациясынын биринде каралган жүктөөчү жана жүктөлүүчү вирустар. Жүктөөчү вирус бул өзүн дискетанын же катуу дисктин биринчи секторуна жазып, компьютерди загрузка кылгандан кийин негизги жүктөлмө жазуу Master Boot Record MBR программасынын артынан кетет. Бирок бөлүмдүн биринчи жүктөө секторуна чейин гана. Дискке кайрылууну колго алгандан кийин вирус загрузканы уланта берет же токтотот. Вирус башка компьютер дисктеринин жүктөө аймагына жазуу менен көбөйөт. Эң жөнөкөй жүктөө вирустары жуккан компьютерди эсинде болуп, компьютердеги жукпаган дискти таап, төмөнкү аракеттерди жасайт. Дисктин белгилүү бир аймагын бөлүп, аны иштетүү тутуму үчүн жеткиликсиз кылат. Дисктин жүктөлүүчү секторундагы жүктөө программасын баштапкы жүктөлүүчү программаны алмаштырат. Вирус коду аткарылып, андан кийин гана программанын баштапкы жүктөөсү аткарыла тургандай кылып, башкарууну өткөрүүнү уюштурат. Жүктөө вирустары бир дискте сейрек учурларда гана бирге болушат же тил табышып кетишет. Анткени алар өз код маалыматтарын жайгаштыруу үчүн бир эле диск секторун колдонушат. Натыйжада экинчи вирусту жуктуруп алганда биринчи вирустун коду бузулган болуп чыгат да тутум тейлөөдөн баш тартат же иштөө тутуму озту кайрадан жүктөө керек экендигин белги берет компьютер. Жүктөөчү вирустар DOS доорунда кеңири таралган. DOS деген бул черно-белый экран. Тарыхта биринчи жолу кеңири жайылган эпидемияны пайда кылган компьютердик вирус Brain вирусу жүктөө классына таандык болгон. 1990-жылдардын экинчи жарымында Windows'ун 32 биттик версиясынын кеңири колдонушунан жүктөө вирустары убактылуу актуалдуулугун жоготкон. Бирок 2007-жылы зыяндуу программанын жаңы түрү пайда болду. Жүктөө вирустары сыяктуу эле дискти жуктуруу технологияларын колдонгон rootkиттер деген пайда болду. Ошо rootkиттер түшүнүккө кирди. Азыр балдар биз силер менен кантип тазалоо керектигин, кантип сканерлөө керектигин көрөбүз. Ал үчүн этот компьютер дегенди тандайбыз да, каалагандай дискти тандайбыз. Мен азыр диск сыны тандайм дагы, мышканын оң жагын басып, бул жерде өзүбүздүн компьютерде кайсыл антивирустук программа орнотулган болсо, ошол антивирустук программаны тандайбыз. Менде ESET Note 32 бар, ошон үчүн менин компьютеримдин менюсунда, контекст менюсунда ошону көрсөтөт. Сканировать программой ESET Smart Security. Тандаймын. Мынакей ход сканирование, тазалоо кетип атат, сканирование компьютера деп жазылып өзү көрүнүп турат, диалогдук терезеде. Эгерде биз убактылуу токтотуп турсак, паузаны басабыз же сканирование токтотобуз десек, стопту басабыз. Өзү сканерлөө көп убакыт алат балдар. Мен мурун алдын ала сканерлеп койгонум үчүн азыр меники тезирээк эле бүтүп калса керек. Количество угроз деген жерге, эгерде силерде D дискетанын дисктин ичине сакталган маалыматтар вирус болсо, анда количество угроз деген жерге канча файл, канча документ вирус жүктөп алган болсо, ошонун саны көрсөтүлүп турат бул жерде. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, объект D деп анан папкалардын ичине кирип издеп атат. Бул сызыкчалар эшикти билдирет. Мисалы үчүн D'нын ичинде lib, libдин ичинде answer repipe деген, анын ичинде бул. Мына ошолорду ар бир папкалардын ичине кирип, сканерлеп тазалап атат антивирустук программа Note 32, Note 32. Бул жерде D'нын канча бөлүгү тазаланып калгандыгы көрүнүп турат. Мына процент менен
40-41 деп көрүнүп турат. Мынакей балдар, сканерлөө мына ушундай тартипте жүрөт. Азыр мен 98-ге чейин сканерлеп токтотуп койдум. Себеп дегенде бизге убакыт тарыраак болуп атат. Мынакей. Бул жерде жыйынтыкты берет отчетун. Количество просканированных объектов 72782, зараженный 0, тазаланган 0 деп. Эгер же зараженный количествосы чыкса мынча деп, тазаланганы дагы ошончо деп чыгарып көрсөтүп берет. Балдар, силер мага сыны өзүңөрдүн компьютериңердин, ноутбугуңардын сыны сканерлегенди же флешка салып, диске салып, мына ошону дагы мышканын оң жагын бассаңар, ал жерде дагы сканерлөө бар, тазалоо бар. Же ошол флешканы сканерлегенди тартып, кайтарым байланыш кылып мага жөнөтөсүңөр. Бүгүнкү сабак ушуну менен аягына чыкты балдар. Саламатта калыңар.